Урматтуу Нуржигит Кадырбеков, айтыңызчы, эмне үчүн Жогорку Кеңештин төрагасынын протоколдук тапшырмасы негизинде комитет чыгарган чечимди четке кактыңар же чекеге чаптыңар? Чоң рахмат. Бул боюнча 2018 жылдын 24 июль күнү вице-премьер-министр Алтынай Урбекованын кол коюлган жооп Гүлкан Сакеновна сиздин атыңызга жөнөтүлгөн. Ошол жерде аргументтер айтылган экен. Анткени мына жаңа заманды динамикасы өзгөрүп атат, технологиянын заманы болуп атат. Ошон үчүн эффективдүү иштеш үчүн, андан кийин жакшы маалымат саясатын жүргүзүш үчүн ушул реформаны зарыл деп эсептеп атабыз деп. Андан кийин мындай обратный реакция болуп атыптыр. Ушул гана маалыматым бар. Рахмат. Сиз Алтынай Сейитбековна Гүлкан Сакеновага берген жообун окуп бердиңиз да. Мен сиздин өзүңүздөн сурап атам. Азыр сиз замминистрсиз да. Ооба. Өзүңүздүн пикириңизди билдирбейсиз. Сиз азыр өкмөттүн атынан билдиресиз да. Ооба. Сизби? Ооба. Бул маселени чакырган. Айтыңыз да өзүңүздүн пикириңизди эмне үчүн? Бул жерде бүт документтер менен жапырып атпайбызбы? Баягы реакция болгон жок, анан кийин игнорирование болду деген пикир туура эмес. Бул боюнча өкмөт өзүнүн позициясын билдирген, ошондон кийин ушул иш-чара уланыптыр. Ушул процесс, ушул жараян уланыптыр. Сиз анда маселенин тарыхындагы, тамырындагы жакшы тааныш эмес көрүнөсүз. Бул идеологиянын же болбосо эзелтен бери чыгып аткан 40-50 жылдык тарыхы бар райондук областтык ГЭСтердин жоюу боюнча идеянын башында мурдагы президенттик администрациянын башчысы Фарид Ниязов турган. Бул идеологиянын башчысы ошол болгон аткаруучусу Айнура Темирбекова деген маданият министринин орун басары болгон. Туурабы, урматтуу башкы редакторлор? Мен ошондо эле каршы болгом. Эмне үчүн мындай реформа кылып атасыңар? Мына айтыңызчы, 64 штаттык бирдикти кыскарттыңар. Канча сом экономдодуңар? Канча сом экономдолот ушулардын айлыгын кыскарткандар? Барбы сизде маалымат? Азыр дагы деле эстелип атабыз, бирок азыркы эсебиз боюнча 3,5 миллион сом. Азыркы эсебиз боюнча 3,5 миллион сом. Бирок рахмат Нуржигит Кадырбеков, 3,5 миллион сом эконом кылып атасыңар да. Ай. Өкмөт башчынын бажасынын баласы 300 миң сом айлык алган уктуңуз беле? Кытыма байылган. 168 миллион сомду 27 штаттык биримдикке берип туруп жок кылып жиберди. Бул маселе ушул жерде каралганда мына Айнура Тойчиева баштап Садык Шернияз, Ханыбек Капашев, Жанар баардыгыбыз ушул жерде комитеттин мүчөлөрү кызуу талкылап анан өкмөткө тапшырып бергенбиз да. Биз каршы болгонбуз өкмөттү мындай оптимизация деген бул силер түшүнгөндөй оптовый ликвидация эмес. Оптималдаштыруу деген ал сапат, жакшыртуу деген билдирет. А силер оптимизация десеңер ликвидация. Силерге Жогорку Кеңештин чечими чекеге чапсаңар. Каалагандай сай, бул эки эле кишинин сунушу болчу. Эгер логика менен барсак, логика менен бара турган болсок, райондук областтык ГЭСтерди областтык телевидениеге бере турган болсок, анда Кыргыз туусун ЛТРге, Эркин тоону КТРге бергиле да. Эгер ал ГЭСтерди окубаса, булар деле эл окуйт да. Туурабы? Логиканын жолу ушундай болот атпайбы? Эмне үчүн экөөнү калтырып койдуңар? Ал бизге карабайт, бул ГЭСтер, бизге оригиналдык ГЭСтер гана карайт. Жок, логикасын айтып атам мен. Туурабы? Же міне Эркин тоону окуган кишилер ошо кара бара кабарларын окуй калабы? Же болбосо өзгөнүн ГЭСтин окуй калабы? Балким туура айтып атасың. Же Теңир тоону окуй калабы? Анан департаментти булар айтып атпайбы? Караш керек депчи. Ушу департаменттин кереги жок да, силер аппендицитсиңар да чын-чынына келгенде. Эч жумуш кылбай эле силер зыян алып келдиңер да. Мына менде бир материалды көрсөтөйүн. Государственная служба по борьбе с экономическим преступлением выявила злоупотребление департамент информации и массовой коммуникации Министерства культуры, информации и туризма на сумму свыше 81 миллиона сомов. Мына департаменттин кылган силердин жакшылыгыңар. 3 миллион сомго кыскартабыз деп 81 миллион сомду ап еттиңер. Бул 2015 жылы департамент аркылуу 154 миллион, 2016 жылы 182 миллион сом бул КТРге бөлүнгөн. Сиз жакшы билесиз, 15 канал деп бөлүнгөн, а фактически 8 эле канал, 7 каналдын акчасын жеп кеткен. Кылмыш иши козголуп жатат. Мына департаменттин кылган кыргыз элине жакшылыгы. Анан өзүн багып келаткан, илгертен бери тарыхты сактап келаткан, тактап келаткан 4000 сом айлыгы бар журналисттерди ликвидация кылып атасыңар да, кыскартпай. Кыскартсаңар таможниктерди кыскартпачы, 40 000 сом айлык алган. Салыктарды кыскартпайбы өкмөт? Ушулардын карап калдык. 64 адам Кыргызстанга кыйын болду ушун багыш. 3 миллион сом экен.
УКМКда кече 200 000 доллар урдатып алыптыр. Чакалайдын чак түшүнү жок дейт. А силер 3 миллион сомду айтасың, когда 14 миллион сомду урдап кетти. УКМКдан урдап кетти. Башка жерден эмес. Уят да. Мына сиз айтып атасыз да, бир эле мен эмес. Бул силердин өкмөттүн токтомуна каршы болуп аткан. Аким губернатордун бардыгы каршы. Мына Аламедин районунун акими Марс Сакыраев жазып атат мага. Тарихтуу жазып атат да, эми баш жагын окуп эле коеюн. Кайрадан райондук мамлекеттик администрациянын колдоосуз кантип 5 000 сом айлык алып иштеп келген райондук гезиттин кызматкерлери өз каражаттарына жаңы гезит ачып түптөй албайт. Областык медиа борбор түзүлгөндө да райондун жаңылыктарын 8 кызматкер толук чагылдырганга жетишчү маселе. Кантип 2 кабарчы каттоодо турган 152 000, факты жүзүндө 180 000 калкы бар, 17 айыл аймагы, 52 айыл райондук бекем ишканасы бар. Аламедин район жаңылыктарын чагылдырууга жетишет. 6 кишинин аз айлык болсо да жумуш орду менен камсыздагандын ордуна мындай кайдыгер мамиле кылуу туура эмес деп ойлойм. Аким айтып атат. Акимдин пикири. Эми Кыргыз Республикасынын маданият, баалыма жана туризм министринин техникалык базасын бербейбиз. Кайрадан баштан баштап түзүп алгыла деген акылга сыйбайт. Аламедин кабарлар гезитинин техникалык базасын Аламедин райондук мамлекеттик администрация күчү менен чыңдап, кызматтык унакта чейин камсыз кылганбыз. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин Аламедин райондук Аламедин кабарлар гезитинин материалдык техникалык базасы менен Аламедин райондук мамлекеттик администрациясын өткөрүп беришине жардам беришиңизди суранам. 45 жылдык тарыхы бар Аламедин районунда орду бар. Аламедин кабарлар гезитинин Аламедин мамлекеттик администрациясы уюштуруучу катары өзүн өзү каржылоого өткөрүп, мындан ары заман талабына жараша уюштуруп кете аларына кепилдик бере алгандыгын өтүнүп жатам дейт. Керт башы менен аким кепилдик берип атат. Жогорку кеңештин депутаттары сунуш берип атат. Өздөрү айтып атат, бизди бакпай эле койгула. Биз өзүбүздүн бизди жойбогула деп атпайбы? Эмнеге эле өчөктүгүлдү калдыңар? Эми бул Нуржигит Кадырбек сиздин бул жерде таптакыр тиешеңиз жок. Сиз кийин келдиңиз. Бирок бул эки эле кишинин сунушу болчу. Өкмөт эмне үчүн жогорку кеңештин комитеттин сунушун эске албай, эки кишинин сунушун эске алган. Фарид Ниязов менен Айнур Темирбеков. Мына мен жакшы билем. Мына олардын бардыгы билет. Канча жол чоңулдук турабы? Маданият министринде. Бардыгын айтышкан. Аппарат президенти бизди кыйнап отур дейт. Өкмөт болсо отурат. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп. Сиздин айтканыңыз туура кошулам дейт. Бирок бизди тияктан өпкөз түзүп атат дейт. Ошондуктан комитет жакшы чечимди даярдапсыздар. Мен ушул жерде отурган кесиптештерим бардыгын ушул комитеттин чечимин колдоого чакырам. Анан урматтуу маданият министри, силер дагы маданиятты сактап калабыз десеңер, силер дагы өрүсүңөрдүн жакшы пикириңердин буга болгон каршы пикириңерди билдиргиле да. Башыңарды салып отура бербегиле да. Айткыла да силер деле. Эки жердеги 2-4 экенин көрүп туруп анан кийин 5 десе 5 дей бересиңер. Жок деген өзүңөрдүн пикириңерди айтпайсыңар. Эми ушул 3 миллион сомдон мамлекетибиз ушу өксүп калабы? Мейли ушул 3 миллион сомду бербей эле койгула. Жок дегенде бизге тийбегиле чыгып атпайбы? Ошону суранса да жок деп атпайсыңар. Өзүңөр оппозицияны түзүп атпайсыңар. Эртең анан силердин саясаткерлерди колдойбу. Кимге оордук келтирди ушул? Анан айтып атасыңар да, айыл жеринде эч ким окуйт. Бүгүнкү берген кабарды эртең берген бул туура эмес депчи. Кемпир чалдардын бардыгы КТРди көрөбү? Азыр КТРден көрү РТРди көп көрөт. ЛТРге караганда НТСти көп көрөт. Бул чындык да. Анан силер мажбурлап көргөзө албайсыңар да. Ал ким каалаган кабарын. Ал жерде райондук башка кабарлар бар. Райондон жаш журналисттер бар. Ошолор өздөрүнүн макаласын чыгарат, ырларын жазат. Эмне үчүн ушундай тарыхый нерсеге келип тургандан кийин балта чабасың анан ушул оптимизация, кыскарткылачы ону. Прокуратуранын санын кыскарткыла, ГСПБтин, Финполициянын санын кыскарткыла. Эгер ошончолук өкмөткө акча табылбай жатса, штаттык биримдерди кыскартыш керек болсо, айлыгы, маяналары асмандаган кишилердики кыскартпайбы? Анан байкуштарга келип туруп асырып калбай. Колдоого чакырам, рахмат.